Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы болом. Бүгүнкү биздин маалымат ролигибиз болсо ПЦР темасында болот. Же болбосо жана COVID-19 караштуу анализдерди кантип тапшырабыз, танда жана кантип Кыргызстанга учуп кетебиз, кайра кантип учуп келебиз. Ошол боюнча кыскача маалымат болмокчу. Барыбызга белгилүү болгондой, 2020 жылы апааттан COVID-19 вирусу натыйжасында көптөгөн чектөөлөр болду. Ал чектөөлөр Кудай буйруса көп жагынан чечилди. Мисалы үчүн кыргыз мекендештер азыр основаниясы жок эле Кыргызстанга учуп барып, кайра учуп келсе болот. Основания деген сөз мурда же бул жерде сөзсүз окуш керек болчу, же бул жерде бир туугандары иштеш керек болчу, ошол негиз болчу. Негиз азыр жок, болгондо эле азыр ПЦР тест тапшырасыңар, коронавирус организмде барбы, жокпу, ошонун негизинде эле. Аны болсо атайын Apple Pay'да жана Google Play'да приложение бар, путешествие без ковид деген. Ошол приложениени телефонго көчүрөсүз дагы, паспортуңузду ошол приложенияга жакындатсаңыз эле камерасы толук маалыматыңыз автоматтан кирип калат, автомат менен. Ошонун негизинде ошол приложениеда турган адрестерден бар туруп учардын алдында 72 саатка чейин анализ тапшырасыз дагы, анализ бир күндө чыгат, ошону эске алыңыздар. Анализ тапшырып туруп, ошол анализдин тестинде QR код болот, ошо QR кодду ошо приложенияга киргизсеңиз толук маалымат чыгып калат. Ошону менен сиз Кыргызстандан Россияга учуп, Россиядан кайра Кыргызстанга учканга мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Болгондо эле ошол эки аккредитация алган мекемелерден анализ тапшырыңыздар, андан башка чектөө жок. Кудай буйруса жеңилдөөлөр болду, мындай апааттар, оорчулуктар Кыргыз элинде болбосун, дагы маалыматтарды силерге берип турабыз. Сак саламатта болуңуздар мекендештер.